Лас-Вегаста бул аптада керектүүчү технологиялардын көргөзмөсүндө пилотсуз учак же дрондор көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Анда адамды ташый алган дрондор да көргөзмөгө коюлду. E-Hang аттуу бир кишилик миникоптерди кол менен башкарбайсыз. Жүргүнчү картадан кайда бара турганын гана тандайт. $200,000 деп бааланган бул транспортты айрым өлкөлөрдө коомдук жайларда айдаганга болбойт. Немис инженериясынын гиганты Bosch жаңы муундагы унааларга колдонулучу өзгөчө сенсордук экранды иштеп чыгууда. Мындай экранды басканда адамдын колу кнопкалардын текстурасын кадимкидей сезе алат. Бул айдоочулардын экранды карабай, жол кыймылына көңүл бурушуна өбөлгө түзмөкчү. Бул жылы үйүңүзгө робот сатып албайсызбы? Жапонияда адам менен алака түзө алчу Pepper аттуу роботту 7000 жаран сатып алмай болду. Pepper башкалардан айырмаланып, адамды кучактай алат же колун берип, кожоюнду кубаттай алат. Жүзү наристеникине окшогон бул робот болсо, үйдүн жумуштарын аткарууга жардам берет. Ал үй бүлө мүчөлөрүн тааныйт, видео чалууларды жасай алат. Керек болсо, өрт чыкканын дароо аныктайт. Акырында BBC LG'нин ийкемдүү экранын көрүүгө сейрек мүмкүнчүлүк алды. Аны уруп алса да болот. Эң кызыгы бул экран HD форматында көрсөтөт. Бирок алар муну кантип жасап чыгышты? Көрсө, технологиянын өнүгүшү менен экранды ийүүлүүдөн кармап келген жарык чыгаруучу чоң жабдыктарга муктаждык жоголгон экен.